Өрүгү менен даңкталган Баткен жергесинде мындан ары өрүктөн таза кургатылган азыктар калдыксыз даярдалып чет өлкөлөргө сатыкка чыгат. Дарылык касиети бар өрүктү сактап кайра иштетүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн атайын цех соңку жылдары өз кардарларын таап өнүгүүгө өрүш алды. Бул алынган жабдуулар бардыгы инновациялык жаңы технологиядагы жабдуулар, техникалар. Мындай техникалар биздин Орто Азияда жок. Биринчи биздин ушул долбоордун алкагында сатылып берилди ушул. Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы өрүктү кайра иштетүү цехи экономикалык долбоорлордун катарына кирип, Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун алкагында ишке ашкан. Аталган цехке жалпы соммасы 6.929.347 сом бөлүнүп, заманбап өндүрүштүк жабдуулар алынган. Долбоор Алыштан айыл чарба кооперативи жана Төрткүл айыл өкмөтүнүн кызматташуусу менен ишке ашууда. Эми өрүктөн таза кургатылган азыктар өрүк кагы батончиктерди даярдоодо колго алынат. Бүгүн болсо Төрткүл айыл өкмөтүндө Алыштан деген кооперативи ошол биздин бизнес өнөктөш болуп, биздин проекттин негизинен акча каражатын утуп алып, өрүктү кайра иштетүү боюнча цехин ачкан. Бул жерде азыр ушул жерге алып келип бардыгын Ош областынан келген жана мүчөлөрдүн баарын көрсөтүп атабыз. Баары өтө кызыгып, тажрыйба алмашып өтө кызыктуу түрдө өтүп жатат. Анткени бул жерде биздин долбоордон алган акча каражаттан, жабдуулардан тышкары бөлөк дагы баягы кайра иштетүүчү жабдуулардын полный комплекси бар экен. Бул жерде логистикалык центр бар экен. Бул жерде баягы муздаткыч мөмө жемиштерди, кургатылган мөмө жемиштерди сактай тургандагы жайлары бардыгы бар экен. Бул жерде комплекстүү түрдө чоң бизнес жүргүзө турган ушу Баткен областынын жалпы өрүк тармагында, мөмө жемиш тармагында кайра иштетүүчү бир чоң объект бар экендигин бардыгына көрүп, баары таң калып, өтө кызыктуу жүрүп жатат. Айыл эли буга чейин өрүктү кагып, кургатып жыйноодо бир топ түйшүк тартып келген. Эми мынтип өрүк бышканда техниканын жардамы менен кагып, жыйноо бир топ жеңил болуп калды. Өрүктү кайра иштетүү цехи ишке кирип, кошумча иш орундары да түзүлдү. Жумушсуз олтурган айылдыктар үчүн бир топ жеңилдиктер пайда болду. Баткенде баарына эле маалым болгондой кайра иштетүү буга чейин жакшы жолго коюлган эмес. Анткени Баткенде жылына 10 000 тоннадан көп өрүк өндүрсө, ушу кошуна Тажикстан, Өзбекстанга сатып келген элдерибиз. Ошол көйгөйдү чечүү максатында биз ушул кооператив мүчөлөрү биригип аракет кылып иштеп атабыз. 10 жыл, 14 жыл болуп калды иштегенибизге. Анан ушул көйгөйлөрдү биз проекттерге жеткирип, проекттердин колдоосу менен чоң иштеп аткарып атабыз да. Бул жерде биздин ушул министрлер кабинети чоң жардам берип атат. Ушул айыл жерлерин өнүктүрүү боюнча проект менен Дүйнөлүк банктын колдоосу менен чоң жардамдарды беришти. Ошонун негизинде бул Касамин проектиден арис аркылуу ушу 7 миллиондук жабдуулар алынды да. Бул жабдуулар бүгүнкү күнү ушул Орто Азияда жок, жаңы инновациялык жабдуулар келди да буюрса. Бул биринчиден айта турган болсок, ошол буга чейин адамдар өрүктү колдо кагып келген болсо, ушул проекттин колдоосу менен бизге өрүктү өзү кагып бере турган трактор келди да. Баткендиктердин негизги кирешеси болгон өрүктү органикалык жол менен кургатып, данегинен момпосуй, май, косметикалык каражаттарды да өндүрө башташты. Өрүк Баткен аймагындагы туризмге жол ача турган бренд болгондуктан, Алыштан органикалык айыл чарба кооперативи терең изилдөөлөрдү жүргүзүп, өзгөчө азыктарды дүйнөлүк базарга алып чыгууга аракет жасоодо. Өрүктү кайра иштетүү цехи Баткен облусунда туризмди өнүктүрүүгө да салым кошот. Гүлнара Матисаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Ат коюп, мондой сонун чыгарат. Жегенде, дәнек менен өрүк жегенде өтө жакшы даам берет.